Ассаламу алейкум, урматтуу агайын туугандар. Коомчулукка белгилүү болуп калган журналист, адабиятчы Дүйшөн Керимов агайыбыздан айрылып калдык. Ден соолугуна байланыштуу мына ушинтип акка моюн сунуп калды. Жанында аздыр көптүр, жамандыр жакшыдыр чогуу жүргөн кесиптеши, шакирти катары мен коомчулукка, көрөрмандарына, саналаштарына, замандаштарына ушундай суук кабарды айтып коюуга мажбур болдум. Эми Дүйшөн агай боюнча көп нерсе деле айтып кереги жок. Аны жакын жүргөн саналаштары, замандаштары, көрүүчүлөр жакшы билет. Бүгүн ошо Түшчендерде үзүлүп кетти тилекке каршы. Анан качан коюлат, каякта коюлат азырынча белгисиз. Кабар болсо дагы айтып турабыз. Амандыкта бололу. Урматтуу туугандар, Дүйшөн агайдын сөөгү бүрсү күнү 6-күнү саат 11-де жерге берилет. Дареги Таш дөбө айылы, мурунку Воронцовка, Кекили хаус деген кафенин жанында экен. Ушундай азыр боз үй тигилип атат. Сөөгү жолдо. Азырынча кыскача маалымат ушундай.